Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар, кадырлуу замандаштар. Сиздер менен кайрадан ушул YouTube аркылуу көрүшүп атканыма мен шүгүрчүлүк келтирем. Кудайга, жаратканга, Аллага шүгүрчүлүк болсун. Биз буга чейинки чыгарылыштарда менин ушул YouTube каналымда жашоо дегендин өзү туруксуздугун, бардыгы өзгөрүп турарын убакытты болсо туура пайдаланып, туура күтө билүү керек деген биз сүйлөшкөнбүз, эсиңиздерде болсо. Ал эми бүгүн биз адам баласынын жашоосунда, тигиле инсандын жашоосунда эң көп ушул инсан дегениң, пенде дегениң такай качып турган, түгүл мындай эң корккон, бирок ошол эле учурда адамды чыныгы адам кылып өстүргөн эң негизги бир теманы талкуулайлы деп турабыз. Бул жашоодогу кыйынчылык жана кризис мыйзамы. Адамдын башына келген кыйынчылык жана кризис убагы. Эми келиңиздер ачык сүйлөшөлү. Жашообузда бир чоң кыйынчылык келгенде, пландарыбыз кыйраганда, же болбосо бир оор жоготууга учураганда, кризиске учураганда биз эмне кылабыз? Көбүнчө ичибизден эмне үчүн ушул нерсе менин башыма келди? Мен ушул нерсени көрө тургандай эмне жамандык кылдым эле? Кандай жазатайдым эле? Бул эмне үчүн мага берилиши керек? Бул кандай жаза мен үчүн? Ушул туурабы деп тагдырга, түз айтканда жаратканга дагы кээде тарынабыз, нааразы болуп кетебиз. Кыйынчылыкты биз өзүбүзгө берилген жазалоо же бир мындай түгөнгөн бир жол таба албай калган туңгуюк катары, бир акыр заман катары көрөбүз кээ бирөөбүз, түгүл көпчүлүгүбүз. Бирок ушул чыгарылышта мен сиздерге бир ушундай бир сырды ачкым келет. Албетте бул менин жеке байкоом, мен таңуулабайм. Жашоонун терең бир мыйзамдарын түшүнгөн адам билет, чындап келгенде кыйынчылык бул жазалоо эмес. Сиздин башыңызга түшкөн кыйынчылык жазалоо эмес. Кыйынчылык бул сиздин эскирип калган жашооңуздун, адат болуп калган, тапталып калган, кызыксыз боло баштаган жашооңуздун кыйрашы. Анан жаңы бир этапка, жаңы жогорку деңгээлге өтүүгө, көчүүгө берилген бир мүмкүнчүлүк деп кабыл алыш керек. Башкача айтканда, кризис бул сиздин өсүшүңүз үчүн, жогорулашыңыз үчүн берилген жараткандын, Аллахтын купуя дебейин, мындай жашыруун белеги. Сиз өзүңүз элесе албаган, сиз байкабаган белеги Кудайдын. Бүгүн биз ошол кыйынчылыктын артындагы жашыруун, биз аңдай бербеген ийгиликти кантип көрө билүү керек, көздү ачып. Жана ошол кризисти, биз туш болгон кризисти кантип өзүбүздүн пайдабызга колдонушубуз керек, кантип ошону өзүбүзгө иштетишибиз керек. Ошону бир аңдаганга, үйрөнгөнгө аракет кылалы. Эми жашообуздагы кыйынчылыктын маанисин түшүнүү үчүн кайра эле биз мындай, биз жаралган ушу дүйнөгө, ушул табиятка көз салыш керек. Тыкыр көз салыш керек. Мисалы, көпөлөк бар, көпөлөктүн кантип жараларын сиздер билесиздерби? Балким сабактарда өткөндүрсүздөр, атайын мектептерде сабак өтүлөт го. Билгендер билет. Көпөлөк алгач жөнөкөй эле бир курт болот. Андан кийин ал өзүнө, мындайча айтканда, кандай деп койсок, кокон, өзүнө бир уяча токуйт да. Ошол уячанын ичинде курт кадимкидей кысылат. Анан кийин уяча тарый берет экен. Ошол баштапкы ошол курт түрүндөгү көпөлөктүн эски денеси жоголгондон жоголо берет экен.
Бул эми мындай караганда курт үчүн, курттун логикасы менен карасак, бул накта кризис да. Эң оор бир кыйынчылык. Андан кийин ал көпөлөккө айланып, ошол жанагы уячаны, катуу уячаны тешип чыгыш үчүн бүт күчү менен тырмалап, анан кыйналып кысылат экен. Анан бир жолу бир адам ушу өтүп баратып, ошондой бир уячадагы курттун көпөлөккө айлануу этабында эми ошол процессти көрүп калат экен да. Анан көпөлөктүн ошол кыйналып атканына боору ооруп кетип, ага жардам бергиси келет экен. Анан баягы уячанын учун кайчы менен кичине кесип коет. Көпөлөк болсо баягы кичине тешилгенден кийин жана уячасы эч кыйналбастан жеп-жеңил сыртка чыгат. Бирок ал көпөлөк болуп дароо уча албай калат. Анткени анын канаттары али даяр эмес болчу. Канаттары алсыз болчу. Ошол бир канаттарына илешкен, жабышкан жанагы ыйлакчадан, бир суюкчудан, суюктуктан толук бошоно элек болчу. Толук кандуу этаптан өтө элек болчу. Көрсө көпөлөк ошол тар тешиктен кыйналып, кысылып чыккан учурда гана анын баягы денесиндеги эки канаты күчтүү болот экен да. Ошол кыйынчылыктан кыйналганда баягы денесиндеги күч канаттарына тарап, канаттары бекемделип учканга даяр болот экен. Караңыздарчы, жараткандын бул өзүнүн бир жараткандын бир сырында эмнелер бар экен. Эми ушул процесстин түпкү маанисин байкап көрүңүздөр. Эмне жатат? Кыйынчылык көпөлөктүн канатын катырып бекемдейт. Аны ушун дүйнөгө алып келе турган, учура турган жалгыз шарт, ыңгай бул мүмкүнчүлүк болчу. Биздин жашообуздагы ушул көпөлөктүн ушул курт болуп, курттан кийинки жанагы тар уячадан кысылып, учуп чыгып, анан канаттары бекемделип, анан гана көтөрүлүп абага учушу, эгер салыштыра турган болсок, биздин жашообуздагы ушул процесстей да. Сиз башыңыздан өткөрүп жаткан оор сыноо, башкача айтканда, жашоодо кыйналып, кысылып, тарып атканыңыз бул сиздин канаттарыңызды, образдуу айтканда, канаттарыңызды бекемдөө үчүн берилген бир мүмкүнчүлүк, бекемдөө үчүн берилген бир шанс. Эгерде сиз кыйналбасаңыз, эч качан күчтүү инсан боло албайсыз. Курандан кайра эле мисал, Куран-ы Каримдин Бакара сүрөсүнүн аятында 216 аятында ушул биз сүйлөп аткан маселе боюнча абдан бир терең, бир мазмундуу аят бар. Жараткан Аллах Субханаху ва Тааля айтат: силер жактырбаган нерсе силер үчүн жакшылык болушу мүмкүн дейт. Жана силер жакшы көрүп аткан нерсе силер үчүн жамандык болушу мүмкүн дейт. Аллах билет, силер билбейсиңер дейт. Аяттын мааниси ушундай. Бул аят биздин өмүрүбүздүн, биздин жашообуздун логикасын өзгөртүп атат. Өзгөртө коюп атат. Биз бул жамандык менин башыма келген ушул бале мени кууратты деп ыйлаган учурлар, ошол окуя түпкүлүгүндө бизди бир чоң кырсыктан сактаган, же бир чоң бир ийгиликтин эшигин ачкан бир мүмкүнчүлүк болуп чыгышы толук ыктымал экен. Биз болсо болгону ушул чектелүү бир акылыбыз менен, пенделик акылыбыз менен ошол учурда биз тим эле эмоцияга алдырып, ачууга алдырып, жанагы
жараткандын катып койгон, жашырып койгон жакшылыгын көрө албайт экенбиз да көп учурда. Монголдордо, Монгол элинде мындай бир айтым бар, сөз бар. Кулан кудукка куласа, кулагына мака деле кыйкырып кыйын боло берет деген. Бул эмнени түшүндүрөт? Кулан деген жаныбар, бул эркин жаныбар, таладагы. Талаанын жаныбары. Ал күчтүү кезинде ага эч ким аны кармап алып минем деп батын албайт. Аны кармаш оңой эмес ал. Ал жапай ушу талаада өскөн, чуркаган, жүргөн, оттогон жаныбар. Бирок ал капыстан, кокустан кудукка кулап айласыз калганда, атүгүл эң алсыз деген жанагындай бака дагы бакылдаган. Кулагына кыйкырып бакылдашы мүмкүн дейт да. Бул деген башыңа иш түшкөндө, мындай бир оор бир кыйын кырдаалга кабылганда гана кимдин ким экенин көрөсүң деген сөз. Кыйынчылык бул сиздин айланаңыздагы жасалма адамдардан, эки жүздүү адамдардан тазалана турган эң бир чыныгы, реалдуу бир досту, реалдуу бир душманды көрсөтө турган сизге бир күзгү. Дагы бир сонун кыргыздын макалы бар. Жаман айтпай жакшы жок деп. Бул макалдын угулушу өтө бир жупуну, жөнөкөй болгону менен мааниси терең. Адам ар дайым эң бир жаман бир кырдаалга, эң бир оор кризиске ичтен даяр болушу керек. Ошондо гана ал жакшылыктын кадырын билет. Кыйынчылык келгенде, оорчулук келгенде сынбайт. Кыргыздар, кыргыз эли сыноону жашоонун бир бөлүгү катары көрүп, бул дагы болсо Кудайдын бир сыноосу, мунун артындагы дагы бир жакшылык бар деп топук кылып жашашкан. Же болбосо мына пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде кыйынчылыктын руханий маңызын абдан бир сонун ачып берген. Анын мааниси мындай. Мааниси баса белгилеп айтайын. Мусулман баласына кандайдыр бир кыйналуу, чарчоо, оору, кыжаалатчылык, кайгы же кичинекей эле бир зыян жетсе, же колуна, бармагына тикен кирип кетсе, ошол тикен киргени дагы Аллах Таала ошол себептүү анын күнөөлөрүн кечирет деп айткан. Демек биздин жашообуздагы ар бир оор, кыйын күн бул жөн эле бул убакыт корготуу эмес. Ал бизди ичибизден тазалап, рухубузду бышырып, бизди күчтүү, мыкты кылып жаткан процесс деп кабыл алышыбыз керек. Биздин башыбызга кыйынчылык келгенде биз өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүз керек? Бизге кандай стратегия керек, тактика керек? Туугандар, эң биринчи кезекте биз мындай суроону, ошондой учурларда мындай суроо беребиз го. Ой, эмне болду? Кандай ушундай? Ошол берген сурообузду өзгөртүшүбүз керек экен. Көпчүлүк адамдар жашоосунда оорчулукка кабылганда, кризиске кабылганда, эмне үчүн бул менин башыма келди деп суроо беришет. Стандарт. Бул баягы бечара бир курмандыктын, жертванын суроосу. Бул суроо, мындай суроо берүү инсанды артка тартат, наалууга, кайгырууга алып келет. Акылдуу адам, ийгиликтүү адам башкача суроо берет экен ушундай оор кырдаалдарда. Ал айтат экен: бул кыйын, оор кырдаал мага эмнени үйрөтүп атат? Эмнеге ишарат берип атат? Бул окуя аркылуу жараткан Аллах субханаху ва тааля мени кайсы деңгээлге, этапка даярдап атат деп сурайт.
Келгиле турмуштан, жашоодон алып карап көрөлү. Сизди мисалы жумушуңуздан негизсиз айдап жиберишти. Ошол учурда бул сиз үчүн чоң трагедия. Туңгуюк бир акыбал. Бирок балким сиз ошол офисте, ошол ишканада өсөм, өнөм деп жүрө берип, балким ошол өсүп, өнүп бүткөндүрсүз ошол ишкананын чегинде, этабында. Эгерде сиз ал ишканада, офисте кала бере турган болсоңуз, эч качан өзүңүздүн жаңы бир бизнесиңизди, жаңы бир ишиңизди ача алмак эместирсиз. Демек, ошол кризис, бул кризис сизди ошол жылуу көнүп калган, эч жака жылгыңыз келбеген ордуңуздан түртүп, чоңураак бир мүмкүнчүлүккө, чоңураак мейкиндикке чыгаруунун жолу болгондур. Же маселен мына ишкерсиз, бизнесменсиз. Бизнесиңизде банкротчулук, ушундай бир жакшы эмес күндөр башталгандыр. Бул сиздин начар экениңиздин, начар ишкер экендигиңиздин, начар бизнесмен экендигиңиздин белгиси эмес. Бул сиздин баягы мурдатан колдоно берип, тарпы чыккан, эскилиги жеткен ыкмаларыңыздын иштебей калгандыгынын белгиси. Демек, сизге эмне керек? Сизге жаңы ыкма, жаңы стратегия, жаңы билим керек балким. Ошол банкроттук акыбал, бизнесиңиздин кыйрашы сизге балким миллиондорду, миллиарддарды туура башкаруунун сабагын берип койду. Же болбосо дагы бир мисал. Сиздин эң бир жакын көргөн, мындайча айтканда, сүйгөн адамыңыз таштап кетти. Бул эмне деген ишарат? Бул жашоонун, ушул табияттын, жараткандын сизге сен өзүңдү өзүң баалаганды унутуп койдуң. Сен башкага ашкере эле көз каранды болуп алдың. Сен адегенде өзүңдү бир карап чык лупа менен. Өзүңдүн катачылыктарыңды, артыкчылыктарыңды бир карап чык, өзүңдү тааны, өзүңдү сүй деп берип жаткан эскертүүсү болушу мүмкүн, ишараты болушу ыктымал. Эгерде мындай ийгиликтүү, успешный деп коет го, ошондой адамдардын көпчүлүгүн, таржымалын, тарыхын окуй турган болсоңуз, алардын бардыгы дебесе дагы, алардын көпчүлүк пайызы жашоосундагы эң чоң бир ийгиликти, дал ошондой эң оор бир кыйынчылыктарды көргөндөн кийин, кризиске туш болгондон кийин гана табышкан. Кризис деген, салыштырып айтканда, бул эски үйдүн бузулушу. Эски үй бузулмайынча, анын ордуна жаңы бир заманбап, модерн, современный бир имарат же бир чоң келишкен таам сала албайсыз. Туурабы? Урматтуу, кадырлуу көрүүчүм, бүгүнкү ушул чыгарылышта сиздин жүрөгүңүзгө мындай бир ишенимди, мындай бир ойду мен сиңиргим келип атат. Эгер азыр сиздин башыңызда бир оор күн тооруп турган болсо, келген болсо, же болбосо сиздин карыздарыңыз туш тараптан жадатып, айлаңызды курутуп аткан болсо, кысып аткан болсо, же болбосо балким сизде бир ден соолук жактан бир сыноолор, маселелер чыгып, жаныңыз ооруп аткан болсо, сыздап аткан болсоңуз, айтор жашоонун бир оор күндөрүндө, жашоонун бир тепсендисинде, тепкисинде калып, оор күндөрдү, кыйын күндөрдү баштан кечирип аткан болсоңуз, айлаңыз куруп, үмүтүңүз бардык нерселерден, бардык адамдардан үзүлүп аткан учур болсо, сиз өзүңүздү өзүңүз колго алыңыз. Башка бирөөгө таянбаңыз.
мындай токтонуңуз, өзүңүз токтотуңуз, терең дем алыңыз, анан өзүңүзгө айтышыңыз керек: эй баланча, эй Айнагүл, эй Эшмат, эй Ташмат, сен ук мени. Бул деген менин жок болуум, түгөнүм эмес, бул менин көпөлөккө айланардагы баягы уячадагы убактылуу жашоом, кыйынчылыгым. Мен азыр ушул учурда канаттарымды бекемдеп атам деп ишенишиңиз керек. Кыйынчылыкка, оорчулукка капа болуп кайгырганды токтотуңуз. Кыйынчылыкты көрмөмүшкө салыңыз деп айтпайм. Кыйынчылык болуп атса, демек кыйынчылык болуп аттыр. Кыйынчылыкты кыйынчылык деп, көйгөйдү көйгөй деп, проблеманы проблема деп, аны кабыл ала билиңиз, кучаңызды жайып, тосуп алыңыз. Ал сыноолордон сабак алыңыз. Жашоодогу ар бир кыйынчылык, жашоодогу ар бир сыноо, ар бир оорчулук бул сизди кулата турган, жок кыла турган нерсе эмес, сокку эмес. Аллах сиздин мүмкүнчүлүгүңүзгө, бирдемени көтөрө ала тургандыгыңызга, бирдемеге жарай турган, көтөрө ала турган адам экениңизди билип туруп, сизге ошол нерсени берип атат. Демек, кыйынчылык бул сизге карата Аллахтын соккусу эмес. Бул деген Аллах сизди мындай жанагындай эстелик жасаган бедисчи, скульптор сыяктуу ашыкча жерлериңизди кертип, кемтигиңизди толуктап, сиз чыдай ала турган, сизге жага турган, сизге ыңгайлуу, сиздин жан дүйнөңүз кабыл ала турган тагдырдын сюрприздерин даярдап атат деген нерсе. Сиз демек кандай гана кыйынчылыктарга, оорчулуктарга кабылбаңыз, аны жеңүүгө Аллах сизге мурдатан эле дарамет, күч берип койгон. Себеби жараткан Аллах субханаху ва тааля эч бир адамга, эч бир инсанга же макулукка атүгүл анын алы жетпеген, күчү жетпеген сыноону, оорчулукту, кыйынчылыкты бербейт. Урматтуу айланып кетейин достор, жакшылар, жакшы адамдар. Мына бүгүнкү ушул чыгарылыш силерге кандайдыр бир таасир калтырышы керек. Эгер таасир калтырса, кандай таасир калтырды? Сиздин жашооңуздагы эң чоң бир кыйынчылык, оор күндөр, убакыттын, мезгилдин өтүшү менен кандай бир жакшылык алып келди? Практикаңызда ушундай нерсе болгонбу? Мурда сиз жаман деп ойлоп жүргөн нерсе акыры жакшылык болуп чыккан. Сиз ошол сыяктуу өз окуяңыз менен мынау комментарийлерде бөлүшүңүз. Анткени сиздин баштан өткөргөн окуяңыз балким азыр ушул учурларда, ушул секундаларда, ушул мүнөттөрдө аябай бир кайгырып, кайгыга чөгүп, өзүн биротоло таштап, депрессияда отурган бир тууганыбызга үмүт бериши мүмкүн. Бул чыгарылышыбыз жаккан болсо, лайк басып, менин каналыма катталып, азыр мүмкүн балким башына иш түшүп, кыйналып турган тааныштарыңызга, досуңузга, жакыныңызга ушул видеону бөлүшүңүздөр. Ушуну менен биздин бул жолку чыгарылышыбыз аяктады. Кийинки чыгарылыштарыбызда дагы ушундай терең, маанилүү темалар менен көрүшөбүз деген үмүттөмүн буюрса. Аман болуңуздар. Сиздер туш болгон ар бир кризисти ийгиликтин тепкичине айлантууну насип кылсын баарыңыздарга, баарыбыздарга. Görüşkönçö. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.